фиксация кылсаңыздар. Жарыка Көрүнүп атабы? Айланса? О моюн жагын көрсөтсөң. Моюн жактары эме болуп анан. Азыркы күндө томографияга тартылды. Кандайдыр бир жаракат алган учурларды белгилеп берди. Мынакей азыр мынакей республиканский больницага жатканы жатат. Эртең дагы суд мед экспертизадан дагы өтөт. Эми мындай да биздин бул жерде кайрылып атканыбыздын себеби кедейдин коногу бийлек болуп атат да. Өзүбүздүн өлкөбүздө мынакей башка чет жарандын мамлекеттери жарандары келип ушундай туура эмес ыплас нерселерге барып аткан үчүн биз мыйзамдуу түрдө жоопкерчилик алышсын деген максатта ушунча адам чогулуп атабыз да. Эми мынакей биз деле кыргыз жарандары чет жака чыгабыз. Момун элбиз. Сыйлайбыз башка мамлекеттин мыйзамдарын. Бүгүнкү күндө мынакей биздин өлкөбүзгө келип башка жарандар ушундай иш аракеттерин кылып атканда мынакей ушунча жаран чыдабай өз намысын коргойлу деп атабыз да. Ошол акыйкаттыкта чечилсин да. Бизге эч кандай акчанын кереги жок. Ошол эмне үчүн ошону сабап туруп анан кайра бүгүнкү күнү иш жабылып калбасын. Ошол до конца ошол жоопко тартылсын ошол Кытайларчы. Ошол жоопко тартылсын ошол Кытайларчы. Жигитибиз балдар үйүндө чоңоюптур да. Ошол үчүн ушунча жаран жигиттерибиз келип ушул жигитибиздин намысын коргойлу, өзүбүздүн намысыбызды коргойлу. Бул саат канчада болгон окуя болду? 2-де болду. 2-де. Түштө эле болгон окуя. Ошондон бери мындай жыйынтык жок болуп атат да. Жыйынтык жок. Жыйынтык жок, эч кандай жыйынтык жок. Каралган жок. Каяк жака тарабына чечилген. Биз монча чогулганыбыз просто баягы намыс үчүн чогулуп атабыз да. Бул баланын баягы келип алган байкеси жок. Нар жагында эмеси жок. Чын айтканда ошондой болуп атат. Анан эми кыргыздын немесин Кытайлар деп атса, биз кыргыздар канча атабыз? Могу группадан баарыбыз ынтымак деген бар. Кыргыз деген кыргыз чыдабайт да. Келдик баарыбыз. Биз до конца турабыз. Бүгүн эмес, биз күнүгө чогулабыз эми. Кудай буйрса. Ушуну карап бербесе, мына ушу перевозка кылып биз ынтымакта жүрүп, могу эл үчүн иштейбиз. Анан бул эмне деген эме азыр бизде эмеде МВД каякта калатын отношение болуп атат да. Биз ошого да эме болуп атабыз. Жакшы жагына карап берип койгула ошо ишти. Мыйзамдуу жоопкерчилигин алышын талап кыласыздар. Укам баскы сенчу. Мен укам болсоң он үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Кытайский эскертүүлөр барган сайын күчөп баратат. Элдин кыжырына тийбегиле, сабырдын да чеги бар. Россия силерди өз кызыкчылыгы үчүн алдаган болсо, Кытай да алдашы анык. Ар бир мамлекет биринчи кезекте өз кызыкчылыгын коргойт. Ошондуктан башкалардын кызыкчылыгын эмес, өз элиңердин кызыкчылыгын коргогула. Мамлекеттен эсеп сурагыла. Мусулмандар, карыз капканы жана көмүскө колония. Бүгүн миллиарддаган инвестиция катары көрүнгөн долбоорлор эртең тукумубуздун мойнундагы кулчулук чынжыры болушу мүмкүн. Кытайдын экономикалык экспансиясы жөнөкөй жардам эмес, бул келечекти күрөөгө коюу. Кече Орусия өз кызыкчылыгы үчүн чек араларды чийип, элди бөлүп башкарса, бүгүн Кытай ошол эле тактиканы экономикалык курал менен ишке ашырууда. Эки дөө кагылышса, ортодо чымын өлөт. Биз кимдир бирөөнүн геосаясий оюнунда куурчак болбошубуз керек. Дүйнөдө эч бир мамлекет башка бир улутту бактылуу кылуу үчүн келбейт. Алардын максаты сенин сууң, сенин алтының, сенин жериң. Өз үйүн коргой албаган кожоюн кул менен тең. Башкалардын кызыкчылыгын таңуулаган сырткы күчтөргө кулак кагууну токтотуп,
улуттук кызыкчылыкты тутуу мезгили келбедиби? Ар бир кол коюлган келишимдин, ар бир сатылган жердин, ар бир сырттан алынган карыздын артында элдин акысы бар. Бүгүн сурак кылбасак, эртең урпактар бизди кечирбейт, Аллах да кечирбейт. Ыймандын белгиси. Ислам бул тек гана мечитте дуба кылуу эмес. Ислам бул зулумдукка каршы туруу, акыйкатты айтуу жана элдин мүлкүн оорулардан коргоо. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Силердин кимиңер бир жамандыкты көрсө, аны колу менен түзөтсүн, ага күчү жетпесе тили менен айтсын.